Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, мекендештер, дыйкан фермерлер, кожойкелер. Мына ол чеснок эсиңерде болсо керек, мен өткөн жылы октябрда эктейм деп көрсөткөм да, жазда дагы көрсөттүм окшойт бир болсо. Там октябрда ушул Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин эгилген да бул чеснокчу. Так, бүгүн ушуну казабыз, бышып жетилип калыптыр, эми муну казып байлап алыш керек. Так, эмесе ишти баштайлы. Так, bunu kazış için bizge лопатка керек, штаковый, короче, и колкап, жолсон печат. Кеттік анда. Вот, чукулап бүттүк. Чеснок наконец-то. Бирок оңой болгон жок. Көптөн бери мындай кара иш кылбай жүрүп, ак кол болуп калган окшойм. Что-то бирок бүттүм. Так, эми порядкалап чыгарабыз. Чоңдун көрүп атасыңар. Мен деле өзү нормаль билем дыйканчылыктычы. Просто буга көп убакыт жок. Бирок быйыл күздө план бар. Ушу сарымсактын жарыянтын кеңейтип, көбүрөөк бир эгип, эмки жылы ушу сатайын деген ой бар да. Так, мына ушундай. Так, ошентип чеснокду дагы жыйып бүттүк. Кудай кааласа. Мыналар недоношенныйлар. А булар основной түшүм. Ушунча чеснок чыкты. Чоңдун карабайсыңарбы? Муштумдай дебем, ушу муштумдун башындай бар да кара. Кудайга шүгүр. Элемгегин жер жебейт дейт. Ушунча чеснок чыкты. Азыр базарда мына ушул сарымсактар, мына ушул бир башы 10 сомдо. А бул жерде 10 сомдон канча штук жатат. Көрүпсүңөр. Бирок мен сатпайм. Себеби былтыры ушул эле чесноктордун килограммын 500, 600, 800дөн сатып алганмын. Эми быйыл сатпайм. Кудай буйрса, эмки жылы дагы ушул көбүрөөк эгейин деп атам. Ошо, мен бүгүн
эс алуу күнүн мындай жалпак тилде айтканда базар күндө ушул сарымсак жыйыштырыш менен өткөрдүм. Буюрса бүттүм. Ушунча жерден ушунча чечнок чыкты да.